Keyingi söz Кубанычбеков Илмек Кубанычбековичке берилет. Чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Урматтуу Талабек Омкеевич. Азыр жалпылай 14 миллион кредиттик грант алып атабыз, туурабы? Туура. Бул кайсы жерлерге колдоносуз? Эки көмөкчөрдөнгө колдонобуз. Ош шаарындагы Речная деген көмөкчөрдөнү 35 киловольт, азыр урматтуу депутатыбыз көтөрүп кетпедиби? Жетпей атат. Ошол 35 киловольт чыңалууну 110 киловольтко көтөрөбүз. Биз ошон үчүн жана бүгүнкү күндө элдин жана каалоо тилектерин эске алып, ошону 110 киловольтко көтөрүп атабыз Ош шаарында. Аны менен бизге дагы бир 3-4 подстанцияны разгрузка кылабыз. Баягы нагрузка менен иштеп аткан. Анан экинчи Далинка, Искөл районундагы Далинка подстанциясын 110 киловольт, ошону 25 мегавольт амперлик трансформаторду 40 мегавольт амперге көтөрөбүз да. Бул 14 миллиондун канча каражаты Ошко, канча каражаты Көлгө бөлүнөт? 9 миллиону кредит, 5 миллиону грант. Жо, эки аймакка канчадан бөлүп атасыздар? Эки жергечи, эки участокко. Жок, буну мындай да, азыр силер макулдашын өткөрүп берсеңер, андан кийин биз Европейский банк менен чогуу конкурс өткөрөбүз. Бул азыр 15 миллиондон дагы азаят. Мен бир эле мисал келтирип кетейин. Мисал үчүн счетчиктерди сатып алдык. Бюджети 34 миллион болчу, биз 14 миллионго сатып алдык. Бизер бюджет дагы адаят. Экономдо болуп калган акчаны биз ошо сурап атабыз. Шундай эле башка көмөкчөрдөнгө колдонолу деп. Азыр бөлүштүрүп мынчасын бияка кетет деп айтыш кыйын да. Талабек Омкеевич, мен бул эми себептен сурап атам. Себеби азыр макулдашуунун астында турасыз. Бизде кээ бирки проекттер ошо Европейский банк развития менен, АБР менен болуп аткан проекттер бири-бирине фиксировать этип койгон. Мисалы, ошол эле Ысык көлдө биринчи этап бүткөндөн кийин анан мисалы Ошко беребиз, анан Ош бүтсө Чүйгө беребиз деп турупчу. Кээ бирки учурларда ошо акча освоить этилбегендиктен кийинки аймактардагы мындай иш жүрбөй калып атат да. Ошол себептен экөөнү бири-бирине байлабастан эле өзүнчө карасаңыз, макулдашуунун астында турасыз. Сөзсүз түрдө биз биринчи мындайча айтканда тандап алган көмөкчөрдөн же болбосо эконом болгон немесин аны бизде оперативный дежурный секторда бизде күнүмдүк нагрузкалар бар. Кайсы жерде нагрузка өсүп, биз мындайча айтканда жанагындай регулировочный мероприятия ошого карата жасайбыз. Бизде Кыргызстан боюнча бөлүштүрүштүн эмеси жок. Чүй өрөөнү же там Ош областы же Баткен деп. Кайсы жерде нагрузка болсо ошол жака жумшайбыз. Туура айтып атасыз. Биз аны сөзсүз түрдө карайбыз. Биз жерден билебиз, что экономия болот обязательно. Экономияны ошол тараптарга караштырабыз. Айтайын дегеним, бир башталгандын арты акча освоить этилбесе, кийинкилери страдать этпеш керек депчи. Өзүнчө кылып коюңуздар, макулдашуунун астындачы. Бүгүнкү күндө энергия секторунда алынган кредит освоение болуп кала элек да. Андан кийин мына Ош ПЭС менен Ош электрон бириктирдиңиздер, реформа кылып турабы? Мындан эл кандай пайда көрдү, мамлекет кандай пайда көрдү? Реформанын артынан бир пайда болуш керек да, туурабы? Сөзсүз түрдө мен кыска эле бир маалымат берип коеюн. Распред компания Ош электро эмес, Восток электро, Жалал-Абад электро, Север электро баарын бириктирип атканда ошол распред компаниялардын 1 миллиард сом карызы бар болчу. Бул соцфонд, налог, зарплата, поставщиктерге ошонун баары мына сиз сурап атпайсызбы кандай пайда болду. Ошонун баарын бүгүнкү күндө бириктирип бир единый улуттук электр тармактары кылганда бүгүнкү күндө бир компаниянын да мындайча айтканда карызы жок. Ошол эле налогко, ошол эле соцфондко. Элге электр энергиясын берүүдө пайда болдубу? Кандай дейсиз? Элге электр энергиясын бергенде реформадан кийин. Конечно, жоготуулар азайып атпайбы? Ар бир компания өзү проценттен жоготууну коюп алчы, өзү билип, өзүнүн секторунда ар бир компания. Азыр биз баарын чогултуп туруп, ошону эсептеп туруп, тарифин да коюп, жоготуусун да мындай жылдан жылга азайтканга макул болуп атабыз. Ошол эле азыр алып аткан счетчик Кудай буйрса 27-жылдын аягына чейин биз Кыргызстанды 1 миллион 600 миң абонентти полностью аскуя счетчикке. Бунун баары тең экономиядан алынып аткан нерсе да. Талабек Омкеевич, жоготуу 14% азыр, туурабы? Жоготуу канча пайыз? 14. Потеря 14, туурабы? Бул көп да.
Эми мындай да, убагында биз кошуп алып атканда 21% болчу. Но бүгүн мына современный коомчулукта мисалы биз жакында эле Кытайга барып ушу энергия секторунда да бир топ ишканаларды көрүп келдик да. Ал жакта мисалы бир эле пример мына Тибия заводунда 1-2%га чейин энергия потеря деп атат да. Эми 14% деген бул 12% көп. За счет этого кээ баягылар болуп атат, мисалы коррупционныйчу. Алар высоковольтный сетти айтып атса керек, 1-2% дүйнө жүзүндө жоготуу жок андай 1-2% деген. Бизде высоковольтный сетте 5%дын тегерегинде жоготуу бар, 5%дын тегерегинде. Чоң бул 110, 220, 500 киловольт. Бул эми Токтогул кесинен чыккан электроэнергия ошол потребительге жанагы 110 киловольттук пастан 35ке жеткенге чейин ошондой жоготуулар бар. Биз эми жылдан жылга аны сөзсүз түрдө караштырып атабыз. Жана аш күйө счетчиктер менен мисалы бир эле ресте ошол аш күйө счетчикти бир район коюп 8 миллионго чейин мисалы үчүн кошумча пайда таап атабыз. Жоготуусу 1,2%ке чейин жоготуулар азайып атат. Биз биринчи милдетибиз ошол жоготууну азайтыш. Эми эмне себептен бул маселени көтөрүп атам ошол алынган каражатты эффективдүү туура багытка колдонсоңор Сөзсүз түрдө. анан эми ошол элге дагы мисалы ошо потеряны азайтып берсек да, бунун баардыгы өлкөнүн чөнтөгүнө зыян да. Анан кийин бүгүн мисалы Ош электро менен Ош пестим эмне үчүн айтып атам? 220 вольттук чыңалууда берип атасыздарбы сиздер элге? 210 берип атасызбы же? Биздин келишимде трехфазный 380, однофазный 220. 220 чыкпай атат кээ учурлардачы. 210 болуп, бул эми ошо элдин чөнтөгүнө зыян болуп атат да. Туурабы? Мен жана азыр кайталап айтып кеттим. Эмне үчүн? Ошон үчүн биз жанагы именно силер колдоп берген, ратификация кылып берген Дүйнөлүк банктын кредити менен жанагы счетчиктерди коюп атабыз. Ошол аш күйө счетчиктер коюлгандан кийин ал жерде эч кандай мындайча айтканда 220дан 210 да болбойт. Биз ошол подстанциянын башындагы трансформаторду мисалы үчүн 100дүк болсо 100дүктү коебуз. 100дүккө карата абонентке ошонтип абоненттерди бөлүштүрөбүз. Бүгүнкү күндө жанагындай болуп атат да, сиз айткандай. Суук келгенде баары саят, нагрузка түшөт, трансформатор аны көтөрө албайт, сеть да көтөрө албайт. Анан жанагындай чыңалуудан ысык болуп аябай проводдор ысыган, ал жерде техникалык да жоготуу көбөйөт. Жок, ошол учурда мисалы 220 деп сиз айткандай договор түзүлгөн, 210, 200 барып атат. Бул деген сөз мисалы 5 минутада бир кайнай турган нерсе бир 10 мүнөттө же 7-8 минуттага чейин энергия потеря болуп атпайбы элдин чөнтөгүнөнчү? Ушул нерселерди контролго алсаңыз. Биз конкретно кайсы район, бир район болсо айтып койсоңуз. Кара Суу району Ош электро боюнча.